болмай, баяғы чымчық қана, нұғайыр қана, қаяқ кетіп қалды. Деп анын көңілін бұрған екен пайғамбарымыз тамашалапчы. Әрбір еле төнің баласы емес пе деді. Ал үйдің баласы емес та. Жылқының баласы емес. Төнің баласы болғаннан кейін төнің баласы. Екі құлақты деп тамашалады дейді. Әрбір инсан екі құлағы бар да, айтпасаң да біледі. Bir құлақты деп айтқан жоқ. Пайғамбарымыз арқасынан келіп тұрып, көзін қолымен жауып қойып екен. Екеуіңер келіспестігіңерге мені қошпадыңдар біле өткенде. Ынтымағыңарға да қошпай қалашы деді. Иннал жаннала тадхулуха ажуз. Бейішке кемпірлер кірмейді, апалар кірмейді. Бейіште апалар болмайды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың тамашалашуысы турасында. Пайғамбарымыз жашоосунда тамашалашқан ба, же қандай ошол турасында өтөт экенбиз. Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху қал: "Қалу я Расулаллахи, иннака тудаибуна." Қала: "Инни ла aqulu illa haqqan." Равахул Бухари. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат, сахаба радиаллаху анхумдар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қайырлашты. О Аллахтың елшісі, сіз тамашалашып жатасыз ғой бізменен деді. Қайсыл бір мезгілде пайғамбарымыз сахабалардың көңілін көтеріш үшін тамашалашқан болса керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жооп берді: "Инни ла aqulu illa haqqan." Мен тамашалаштым, бірақ шындықты айтып дейді. Демек инсан жашоосунда шындықты ғана айтып, жалғанды айтпастан, біреудің көңілін ортпастан, жана біреудің төмен санабастан айтқан болса, қандайдыр бір тамашаны ал шариатта рұқсат екен, аға ешқандай күнә жоқ. Бирок дагы бир нерсеге көңүл буруу керек. Адам баласы өмүрүнүн көпчүлүк убактысын тамаша менен өткөрүп, аны адат кылып алып, дайыма эле тамашалаша турган болсо, анда анын сүрү кетет биринчиден, экинчиден анын өмүрү текке кетет. Ал көп зикирлерден, көп Курандан жана көп жакшы иштерден калып кетет. Эми инсан болгондон кийин акыбалдар келип турат бизге. Инсан эч качан акыбалдан бош эмес. Ар дайым же жакшы же жаман акыбал. Адамдын каалоосун жаккан же жакпаган нерселер болуп турат жашоосунда. Ошол үчүн жаралганбыз биз. Анан кээде инсан көңүлү түшүп, кайгырган учурда тамашалашып койсо, анын зыяны жок экен. Мизахуху саллаллаху алейхи ва саллам ма ба'ди нисаихи радиаллаху анха. Пайгамбарыбыз сахабалар менен, ошо менен биргеликте эле өзүнүн жубайлары менен дагы тамашалашкан экен. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح. Abdullah bin Mas'ud sahaba aytat, bir kişi gelip turup Peygamberimiz turalı suradı. Allah'tan elçisi tamaşalaşabı sizler menen dep suradı. Sahaba radiyallahu anhumlar cevap verişti. Naam. Ova Peygamberimiz biz menen tamaşalaşat. Faqala rajul ma kana mizahuhu. Ayvай таң қалып, егер пайғамбар тамашалашқан болса, анда айтыңызшы, ошонун бирин. Мен угайын, пайғамбар неде тамашалашат экен? Пайғамбарыбыздын тамашалашуусу мага кызык болуп жатат деди. Ошондо Ибн Аббас радиаллаху анху жооп берди. Касан набию саллаллаху алейхи ва саллам ба'да нисайхи саубан васиан. Пайғамбарыбыз өзүнүн жубайларынын бирине кенен кийим кийгизиптир. Кенен деген эми жеге кичине сүйрөлүп кара турган. Анан пайгамбарыбыз айтты: "Илбасихи жубайна, сиз бул кийимди кийиңиз, кенен кийимди. Вахмадиллаха, Аллага шүгүр айтыңыз. Канча инсандардын кийими жок турабы? Аллах таала кенен болсо да кийим кийгизди, кенен кийим ал жакшы. Ва либасу тaqwa залика хайр. Кийимдердин арасынан Алладан коркунуу алып келген, Аллага жага турган кийимдер, кенен кийимдер, адам баласынын дене мүчөсү билинбеген кийимдер кийүү бул жакшы нерсе да. Пайгамбарыбыз өзүнүн жубайына кенен кийим кийгизди, анан артынан тамашалап койду. Не деп? Ва журри мин зайлики хаза казайлил арус. Багы жашоодо үйлөнгөн учурларда үйлөнгөндөр жакшы билет. Жанагы кенен кийим кийгизилет эмеспи? Бая басканда кичине сүйрөлүп, эгер жөн эле мындай кыска кийим кийсе окшопой калат да. Кичине кенен эле кийим кийет, ошол үйлөнгөн турмушка чыккан кыз. Эми сен ошол кызга окшоп муну сүйрөп кийип алып жүр деди да. Бул дагы пайгамбарыбыздын анын көңүлүн көтөрүп тамашалашуусу. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Абу Умейр аттуу сахаба менен тамашалашкан. Ал жаш бала болгон, сүттөн жаңы чыккан. Ал оюнга кызыгып, анан бир чымчыгы бар экен, анын аты Нугайр. Нугайр ал чымчыктын аты кичинекей, таранчы сыяктуу.
Тумшугу бир аз кызыл деп айтышат алымдар. Ошол Нугайр деген канаттуу бар экен, ал бакма болсо керек. Ушул өзү үйүндө ойнойт экен да, ошол чымчык мененчи. Анан бир күн өлүп калыптыр Нугайр. Анан Анас радиаллаху анху айтат, ал Абу Умейр аттуу жаш жигит Абу Талха сахабанын баласы эле. Кайгырып жаткан мезгилде пайгамбарыбыз кирип келди. Ал менен тамашалашып экен. Кичинекей бала болбосо. Бул пайгамбарыбыздын жөнөкөйлүгү. Карасаңыз кичинекей дебестен бул жаш бала. Шу менен да сүйлөшөм, убактымды ушуга да кетирем дебестен ал балакатка жете элек. Ага бир нерсени айтса үйрөнбөйт. Бирок пайгамбарыбыз ошого да көңүл буруп, ошонун дагы көңүлүн көтөрүп атат. Эми элестетиңиз. Пайгамбарыбыздын акылы кандай болгон? Кичинекей баланын көңүлүн көтөрсө, сиз менен бизге окшогон чоң кишилердин, өзгөчө улгайган, өмүр сүргөн, узун өмүр сүргөн инсандардын кантип көңүлүн көтөрбөсүн? Пайгамбарыбыз анын көңүлүн көтөрүп, кайгырып жаткан мезгилде ага айтыптыр да. Мали арая Абу Умайр хазинан. Абу Умайр бүгүн капалуусуң го? Ким сени капа кылды? Десе жооп бербейт экен. Кайгыда да. Кайгырган адам сүйлөгүсү келбейт, окусу келбейт эч кимдин сөзүн. Он чыкпай турса, анан сахаба радиаллаху анхумдар анын жанында айтышат. О Аллахтын элчиси, нугарухуллади кана ялабу бихи. Бул чымчык бар болчу, ошол ойнойт эле. Анын аты Нугайр болчу, анан ойнап өлүп калды. Эми чымчыгын эстеп ыйлап жатат, чымчыгын эстеп кыжалат болуп жатат десе, пайгамбарыбыз не деди? Абу Умайр ма фаалан Нугайр. Абу Умайр, баягы чымчык кана, Нугайр кана, каяка кетип калды? Деп анын көңүлүн бурган экен пайгамбарыбыз тамашалапчы. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир адам менен тамашалашуусу. Анас ибн Малик радиаллаху анху анна раджулан атан набия саллаллаху алейхи ва саллам фастахмалаху факала расулуллах инна хамилука ала валади нақатин. Бир киши келип пайгамбарыбызга, "О Аллахтын элчиси, мага улоо керек болуп атат" деди. Улоо деген эми төө, ат, эшек жана башка. Эми бизде азыр такси болуп калды. Кичи таксиге акчасы жетпей калган учурлар болот го. Ошол сыяктуу же машина бузулуп калат жолдо. Улоосу бар экен, төөсү чарчап калыптыр. Же ооруп чарчап калды, же өлүп калды. Эми кайсылдыр же жоготуп алды. Анан пайгамбарыбыздан сурайт, "Мага бир төө керек болуп жатат" десе, пайгамбарыбыз айтты. "Мен сага төнүн баласын берем" деди. Анан ал жүк таш керек, же дагы бир максатта, же алыс сапарга чыгыш керек. Анан төнүн баласы десе ойлоночту да. Ал айтат, "О Аллахтын элчиси, маснал би валадин нақатин." Төнүн баласын не кылам мен? Мага кереги жок, төнүн баласы толтура үйдө. Бирок мен ушу сапардан жүгүмдү же башка бир хажатымды бүтүрүшүм керек десе, пайгамбарыбыз айтты, "Ва хал талидул ибла илля нук." Ар бир эле төнүн баласы эмеспи деди. Ал уйдун баласы эмес да. Же жылкынын баласы эмес. Төнүн баласы болгондон кийин төнүн баласы. Аталышта төнүн баласы. Бирок ошол төнүн баласы деген сөздү угуп, кичинекей баланы берип койот экен мага. Төнүн кичинекей баласын берип койот экен деп ойлоп тур да. Мен эмне кыламан деп аябай таң калды да. Пайгамбарыбыз түшүндүрүп берди аны. Демек бул пайгамбарыбыздын ушул адамдардын көңүлүн көтөрүп, адамдардын кыжалат болгондо жакшы маанай тартуулагандыгы. Пайгамбарыбыздын сүннөтү бул. Мизаху саллаллаху алейхи ва саллам ма Анас радиаллаху анху. Анас аттуу сахабага пайгамбарыбыз тамашалаган. Я зал узнайн. Бир жолу пайгамбарыбыз мага эки кулактуу деп тамашалады дейт. Эми ар бир инсан эки кулагы бар да, айтпасаң деле билет а. Бир кулактуу деп айткан жок. Эки кулактуу бул бар нерсе. Адам эки кулактуу болсо бул жаңылык эмес да бул. Ар бир инсан эки кулактуу болот. Аллах Таала эки кулак берген. Эки көз, эки кулак, эки кол, эки бут дегендей. Пайгамбарыбыз эки кулактуу дегени бул тамашалагандыгы. Бул аны хакарат кылып төмөн саноо эмес, анын көңүлүн орто эмес. Наоборот аны сүйүндүрүү. Ал ойлоп калат, эки кулактуу десе, кантип мени пайгамбарыбыз айтты экен, эки кулактуу деп койду мени. Эки кулак бар, бирок дагы пайгамбарыбыз анын көңүлүн көтөрүп, ушинтип айткан. Алымдар айтат, ал инсанды пайгамбарыбыз өзүнө жакын тартып, анын көңүлүн көтөрүп, жана ал инсанга жакшылап ук, мен айта турган сөз өтө зарыл деп туруп, анан айткан болушу мүмкүн дейт. Кандай болгон күндө дагы пайгамбарыбыз эки кулактуу деди. Бул пайгамбарыбыздын жакшы көрүп тамашалашканы. Мизаху саллаллаху алейхи ва саллам ма Захирин радиаллаху анху. Захир аттуу сахаба болгон пайгамбарыбыз аны менен тамашалашкан. Анас радиаллаху анху анна раджулан мин ахли бадия кана исмуху Захиран радиаллаху анху ва кана юхди набия саллаллаху алейхи ва саллам ал хадията мин ал бадия
فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. Ana sahaba aytат, Zahir аттуу пайгамбарыбыздын досу бар эле. Захир. Ал инсан талада, жайлоодо жашачу экен. Анан жайлоодо билесиздер да, эмне болот? Ал жерде кымыз болот, эт болот, май болот, жана башка быштак болот, түрлүү нерселер болот. Кымыз болот. Эми ошол Захир радиаллаху анху пайгамбарыбызга жайлоонун нерселерин жөнөтүшкөн да. Жана сахабаларга ихсан кылчу экен, жакшылык кылыпчы. Белекчөлүктү турчу дейт пайгамбарыбызга. Пайгамбарыбыз ага дагы даярдап койчу экен да. Захирге беребиз деп, шаардын нерселерине муктаж, бул талада жүрөт. Эми талада жүргөндө ар нерсеге муктаж болуп калат да. Кичинекей нерсе үчүн шаарга келиш керек болот, туурабы? Ошол сыяктуу талада иштетиле турган зарыл муктаждыктар туурасында пайгамбарыбыз кам көрүп, анан Захирге жөнөтүп турчу экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу ошол талага кетип бара жатканда айтты: "Инна Захиран бадиятуна ва нахну хадируху." Захир бул биздин талабыз, жайлообуз, а биз анын шаарыбыз деди. Ва кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям юхиббуху ва кана раджулан дамиман. Пайгамбарыбыз Захирди абдан жакшы көргөн. Абдан сүйгөн пайгамбарыбыз. Захир аттуу сахабаны баарын жакшы көргөн. Хадис айтылып жатат, Захирди пайгамбарыбыз өтө жакшы көрөт эле, себеби элдер аны анча жактырчу эмес экен да. Анын сыфаты жаман эмес, жаралышы жаман болгон. Тактап айтканда, жаман деген эми көркүсүз. Анча деле сулуу болгон эмес, карараак болсо керек да. Эми элдер аны жактырбаса дагы, бирок пайгамбарыбыз аны өтө жактырып, өтө ага жакшы мамиле кылчу. Айтты го пайгамбарыбыз ага: "Захир бул биздин жайлообуз, талабыбыз. Ал эми биз анын шаарыбыз" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу ага барат экен. "Ва хуа яби'у мата'аху фахтаданаху мин халфихи." Кайсыл бир жерде эми талада базар болушу мүмкүн. Эми кайсыл бир жерде базарда Захир бир нерсе сатып, өзүнүн буюмдарын, баягы курп жана башка жайлоодогу нерселерин сатайын деп базарга келип, анан сатып жатса, пайгамбарыбыз аркасынан келип туруп, көзүн колу менен жаап коет экен да. Тамашалапчы. Вана юбсируху раджул. Баа көрө албайт экен, мынтип көрө албайт. Кол көз жабылып турат. Нары карайт, бери карайт, көрө албайт. Анан пайгамбарыбыз колун кой берет экен да. Мен колуңузду тартыңызчы, ким экениңизди көрө алайын десе, анан пайгамбарыбыз колун тартат. Фалтафата фа'арафа an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Караса, сүйүктүү пайгамбарыбыз турат, жылмайып. Ошондо фажа'ала ла я'lu ma'alsaqa dhahrahu bi sadri an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hina arafahu. Ушунчалык ыраазы болду. Пайгамбардын көкүрөгү менин аркама тийди. Пайгамбарыбыздын колу менин мубарак, колу менин көзүмө тийди деп аябай сүйүнгөн экен да, ошондочу. Демек пайгамбарыбыз Захир радиаллаху анху көңүлүн көтөрдү. Ва жа'ала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям якул. Ана мынтип тамашалады дагычы. Ман яштарил абда. Араңарда кул сатып ала тургандар барбы деди. Захир радиаллаху анху кармап турчу. Баардыгы унчукпай турат. Факала я Расулаллах, идан валлахи таҗидуни касидан. О Аллахтын элчиси, андай болсо мени ит бекерден сата албайсың. Мен арзан андай болсо мени сата албайсың. Кымбат бага. Мен аябай арзан кетем, мени эч ким албайт. Себеби мен кебетемди карабайсызбы? Менин кебетем ушундай болсо, ана мени бирок кымбат бага сатып алмак беле. Эгер сиз мени саткан болсоңуз, анда көп деле акчага ээ болбойсуз деп тамашалады ал да. Ошондо пайгамбарыбыз: "Лакин индаллахи ласта бикасиб." Сен элдердин алдында кадырың жок болгону менен, бирок акыйкатта, чындыгында Аллахтын алдында сенин кадырың бийик деп көңүлүн көтөрдү. Акыйкатта имандуунун кадыры бийик. Аллах Таала эч качан инсандын сырткы келбетине карап, байлык, бийлигине, мансабына, ата тегине карап туруп чечим чыгарбайт. Инналлаха ла янзуру ила суварикум ва ла ажсамикум, валакин янзуру ила кулубикум ва а'маликум. Пайгамбарыбыз айтат мубарак хадисинде. Аллах Таала эч качан силердин сырткы турпатыңарга карабайт. Денеңерге да, байлыгыңарга да. Аллах карай турган жер кайсыл жер экен? Жүрөк. Аллах Таала жүрөккө карайт да. Жүрөктө эмне бар? Иман барбы жокпу? Ишеним барбы жокпу? Жүрөгүнө карайт. Инсан жүрөгү менен Аллахтын алдында кымбат да. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал сахабанын көңүлүн көтөргөн. Ошондой эле пайгамбарыбыздын Айша апабыз менен болгон окуясы бар экен. Ани Нуъман ибн Башир радиаллаху анху قال استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة رضي الله عنها عاليا على رسول الله فلما دخل تناولها ليلطمها
Numan bin Bashir radıyallahu anhu aytat, Peygamberimizge Abu Bakr radıyallahu anhu üyüne ruhsat sorap kirdi. Üyüne kirse Ayşe kızının Peygamberimizge büyük ümminin kayrılıp жатқанын görüp kaldı. Abu Bakr radıyallahu anhu Latım dep koyup, latım degen kırısça oturganda ve alakanı menen bayağı jaka çabat da. Abu Bakr radıyallahu anhu özünün kızını urayın dep barasa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldından çıkıp tosup aldı. Latım degen negizi бұл шариатта арам нәрсе, тыю салынған, ешбір инсаны жүзге ұрғанға болбойт, шариат рұқсат бербейт, аялыңыз қызыңыз болса дағы. А бирок Абу Бакр радиаллаху не үшін қолын көтерді десе, бұл ислам толық болып чөйлектен мұрда дейді. Жаңы эле ислам келген учурда. Ал эми Алла субханаху ва таала бұл кыймылдан тоскон, жана шариат ислам бизге ушуга окшогон канча жамандыктар болсо, исламга чейин болуп келген жамандыктарды ислам тыю салып баардыгын токтоткон. Мындай жат көрүнүштөр, мындай жамандыктар шариатта болушу мүмкүн эмес. Аллах Таалага бул нерселер жакпайт. Абу Бакр радиаллаху анхунун алдынан пайгамбар тосуп алды. Нарыба өтөйүн десе пайгамбар тосуп алат, бери өтөйүн десе дагы тосуп алат. Ва хаража Абу Бакр радиаллаху анху мугдабан. Ачуусу келип кызына, ачууланып туруп анан чыгып кетип калды. Пайгамбарыбыз Абу Бакр сахаба чыгары менен кайфа раайтини анқултики минар ражил. Кандай дейсиң? Айша айтчы, мен сени бир адамдан куткарып калдым, деди. Бир адамдан куткарып калдым. Эми пайгамбарыбыздын тамашалаганы ушул жерден билим жатат. Бир адам деди. Атаң деген жок. Атаңдан куткарып калдым десе бул жарашпайт да. Бир адам деди, бул пайгамбарыбыздын тамашалап Айша радиаллаху анхунун көңүлү түшүп калды эле. Атасы түшүрүп койду эле көңүлүн кайра көтөрүп койду. Көрдүңүзбү? Ар дайым пайгамбарыбыз мындай балансировать этип, теңдеп турганда, көңүлү түшкөндүн көңүлүн көтөрүп, өтө эле берилип кеткендердин кичине ойготуп, ойлонтуп, бул пайгамбарыбыздын тарикасы, ыкмасы. فمكث أبو بكر رضي الله عنه أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا. Bir günü Abu Bakr radıyallahu anh daha gelip kaldı. Peygamberimiz ruhsat mı girgenge dese Peygamberimiz ruhsat verdi. Anan kirse muameleleri sonun Ayşe apasının Peygamberimizin köreyip durup aytты. فقال لهما أدخلني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. Ekіңер келишпестигиңерге мени кошподуңар беле өткөндө. Эми ынтымаңарга да кошпой калачы деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Код фаална. Кошту келиңиз. Ынтымагыбызга деп пайгамбарыбыз Абу Бакр сахабаны тосуп алды. Айша апабыз айтат, бир жолу пайгамбарыбыз менен сапарга чыктым. Мен ал кезде жаш болчумун. Менин салмагым дагы жеңил эле. Пайгамбарыбыз өзүнүн жамаатына сахабаларга айтты, "Тақаддаму, силер алдыга жылып кеттилер. Алдыга өтүп кеттилер" деди. Алар өтүп кетишти. Фаqa thumma qala li ta'al hatta usabiqaki. Келиңиз Айша экөөбүз жарышабыз деди пайгамбарыбыз. Жубайы менен. Фасабактуху. Мен пайгамбарыбыз менен жарышсам, озуп кеттим, пайгамбарыбыз калып кетти дейт. Айшанын өзүнүн сүйүнүн айтпаңыз сен. Фасаката анни hatta idha hamadul lahm. Бир канча күн өттү. Унутуп да койдум баягы окуяны. Анан сапарга чыгып калсам, пайгамбарыбыз фaqala lin-nas taqaddamu. Алдыга өтүп кеттилер деди. Анан түшүндүм, пайгамбарыбыз мен дагы жарышайын деп атат. Эми утайын деп турсам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям фасабактуху фасабакани. Жарышсам ашып кетти пайгамбар. Анан пайгамбар жылмайып туруп, "Хадихи битилка. Билесиңби Айша, өткөндө сен мени тобобадың беле? Бул ошонун ордуна" деди. "Бирге бир" деди мындайча айтканда. Бул да пайгамбардын үй бүлөсү менен тамашалашуусу. Колуңуздан келеби? Үй бүлөсүнүн көңүлүн көтөрүш. Кылыңыз анда. Пайгамбарыбыз кандай көңүлдү көтөргөн? Пайгамбарыбыз ашып кетсе болот эле. Биринчи жолкусунда элечи. Пайгамбарга берилген күч эчкимге берилген эмес. Сулуулук, пайгамбарга берилген артыкчылык бир да инсанга берилген эмес. Ошон үчүн пайгамбарды тандап алган. Көрүнгөн эле тандабайт Аллах Таала пайгамбарлыкка. Бирок пайгамбарыбыз калып калгандыгы бул атайлап болчу да. Тамашалап болчу. Көңүлүн көтөрүш үчүн болчу. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир апа менен болгон тамашалашуусу. Амил Хасан радиаллаху анху قال أتت عجوز للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. Bir жашы улгайган апа келип, "О Аллахтын элчиси, бизге дуа кылыңызчы. Аллах Таала бизди бейишке, жаннаттын багына киргизсин" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, "Я умма фулан, паланчанын апасы,
Innal jannala tadkhuluha ajuz. Beyişke kemperler kirmeydi, apalar kirmeydi. Beyişte apalar bolmaydı dedi. Баягы ыйлап жүрөт ошол жерден чабач. Эми бурулганда пайгамбарыбыз бирөөгө айтты. Ахбируха, айтып койгула апанын көңүлүн көтөрүп. Аннаха ла тадхулуха ва хия ажуз. Ал кемпир абалда бейишке кирбейт деп айтып койгула. Кемпир абалда эмес, жаш абалда кирет деп. Эми пайгамбарыбыз айтса болот эле биринчисинде. Ооба киресиң, кемпир эмес, жаш абалда киресиң деп айтып койсо болот эле. Пайгамбарыбыз анын көңүлүн кичине эме кылды дагы. Кайра көңүлүн көтөрүп койду да. Адамдын көңүлү түшүп туруп кайра көтөрүлгөндө башкача болот да. Сезимдерин баары ойгонуп, кадимкидей өзгөрүп, адам баласынын жашоосунда толбогон бөксө жерлерин баары толуп калат да. Бул пайгамбарыбыздын хикматы. Аллах субханаху ва таала айткан: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инна анша'нахунна инша'a фажa'алнахунна абкара." Ушул аятты пайгамбарыбыз окуду. Аллах Таала айтып жатат: "Биз аял заттын кайрадан жаратабыз" дейт. Кайрадан жаратабыз деген жаңыдан баштап жаратат. Же болбосо кандай болсо кайра кайтарат. Бирок Аллах субханаху ва таала хурул ин деп Куранда баяндаса, алардын артыкчылыгын айткан болсо, ал эми бейишке кирген аял заты андан артык болот. Кандай эле адамдын ички органынан сырткы органы, сырткы нерсеси артык болгондой. Демек, аял заты хурул индерден дагы албетте артык болот жана сулуу болот. Фажa'алнахунна абкара. Биз аларды бакира абалда кылабыз дейт. Бакира деген бакарат. Эми ал дайыма болот. Дайыма ошол бакарат абалда кылат экен, бирок бакараттын эч кандай оорусу жок, таасири болбойт. Бирок Аллах субханаху ва таала ушундай жакшылыктарды жаратып койгон, даярдап койгон. Бул дагы пайгамбарыбыздын тамашалашуусу. Аллах субханаху ва таала бизге бардык ар бир кыймыл аракетибизде, жашообузда, ахлагыбызда, сүйүү махаббатыбызда жана ынтымагыбызда пайгамбарыбызга окшогонго мүмкүнчүлүк берсин.